Лебединовкада ала качылды деген 25 жаштагы кыз аман-эсен табылды. Аламүдүн районуна караштуу Лебединовка айылында ала качылды деген 25 жаштагы ИК аттуу кыз аман-эсен табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, кыз милициянын акча миздөө иштеринин натыйжасында 7 май күнү болжол менен саат 16:30 чамасында 5 күнгөй айылында жайгашкан үйлөрдүн биринен табылган. Күч түзүмдөрү кызды табуу үчүн видео көзөмөлдүн баарын карап, анын жана шектүү баланын тааныштарын суракка алган. Ошондой эле Аламүдүн району менен Бишкектеги мейманканалардан, талаалардан, кароосуз калган үйлөрдөн да издеген деп айтылат маалыматта. Учурда аны менен тергөөчүлөр иш алып барып жатканы айтылып, андан соң ата-энесине өткөрүлүп берилери кошумчаланды. Сотко чейин көндүрүш уланууда. Булак Спутник KG. Чек ара чырында жапа чеккен баткендик балдар ысык көлгө барып эс алат. Өкмөттүн алдына чек арадагы жаңжалда жабыркаган балдарга эс алуу уюштуруу милдети коюлган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков билдирди. Ал Спутник Кыргызстандын мультимедиалык маалымат борборунда өткөн брифингде сүйлөп жатып айтты. Анын айтымында, Баткенде жабыркаган балдар жайкы каникул мезгилинде ысык көл санаторийине келип эс алса болорун мекеменин өкүлү буга чейин айткан. Министр мындай чаралар президенттин жарлыгынын негизинде көрүлгөнүн белгиледи. Чек арадагы жаңжалда жапа чеккен балдардын эс алуусун уюштуруу милдети коюлду. Тийиштүү буйрук билим берүү, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрликтерине берилген. Мында балдар эле эмес, алардын апаларынын да эс алуусу каралган. Азырынча үйлөрү курулуп жатканда, булар балдар мекемелеринде, анын ичинде ысык көлдө эс алып турушат, деди ал. Булак Спутник KG. Журналист Канат Каниметовго кылмыш иши козголду. Апрель телеканалынын кабарчысы Канат Каниметовго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу журналист өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Кабарчы бул тууралуу ИИМдин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы иш алып баруу боюнча кызматынын жетекчиси Жеңиш Жоробековдун скриншот кылып жиберген маалыматынан билгенин айткан. Анда журналистке жазык кодексинин 119 майда бейбаштык беренесинин негизинде иш ачылганы маалымдалган. Каниметов анын жакындары жашаган Балыкчы шаарына милиция кызматкерлери келип издеп, туугандары менен маектешкендигин айтып берди. Ал эми журналисттерди коргоо комитетинин кызматкерлери журналист менен сүйлөшүп кабар алган соң ИИМге сурам жиберишкендигин билдирди. Анын жыйынтыгында Чүй облусунун Аламүдүн райондук милициясынын кылмыш иши козгоп, сотко чейин көндүрүштү баштагандыгы боюнча маалымат келген. Бирок кабарчынын кандай, эмне болгон кылмыш жасаганы туурасында айтылган эмес. Каниметов бул кадамды журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырып, майда бейбаштык кылбагандыгын айтты. Мен акыркы ирет 10 класста окуп жүргөндө мушташып, анда да жеңилип калгам. Чынын айтсам, таң калып жатам, деген ал. Булак Спутник KG.